Бирок элдин башын айлантып, 20-30 жылдан бери билгенин кылып жүргөн саясатчылардын дээрлик баарынын бетиндеги уятсыз маскасы чечилип, кыргыз элинин көпчүлүк бөлүгү алардын ким экенин дагы бир ирет көрүп алды да. Жашмын деп колдоо табайын дегендерин да, баары сабатсыз, бир гана мен сабаттуумун дегендерин, мен мыйзамдын атасымын дегенин да, мен тигинин апасымын дегендердин да чыныгы жүзү ачылып, эл арасында катуу талкуулар жүрүп жатканына сиз деле күбө болуп отурасыздар. Бирок бул бүгүнкү жеңиштин баасы өтө оор, өтө татаал болгонун түшүнгөн кыргыз эли акырына чейин туруп, баштаган ишти акырына чыгаруу үчүн биригип, бир туугандыкта аракет кылышы дагы эле зарыл болуп турат. Анткени Жапаров менен Ташиев тарапта кыргыз эли турса, буларга каршы тарапта эбегейсиз көп акчасы бар. Куу түлкүдөн да кыйтыр, өлкөнү ушул күнгө алып келген арамзалардын баары биригип, жанагы интернетте тарап аткандай чөөлөр бир тарап, эки арстан бир тарап болуп чабышып жаткан учур. Эл уулдарын эл гана колдоп, коргоп калбаса, бул чөө сымалдар реформаларды ишке ашырууга жол бербешке болгон аракетин көрүп жатканын байкаңыз.